Кутман күнү урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Ошо акыркы 24 саат ичинде эң чоң геосаясий окуя деп бул деген жер титирөөнү айтып жатышат. Жер титирөө ошо алыскы чыгышта болду. Алыскы чыгыш деген Дальний Восток, орусчасы, кыргызчасына которуп атабыз. Алыскы чыгышта Камчатка жээгинде аябай чоң, мындай 9 балга чейин жетүүчүдөй андай жер титирөө болду да. Бул деген мисалы үчүн Жапонияда 2 миллион адамды эвакуацияга алып келди. Анткени цунамиден коркушту. Цунами 10 метр бийиктикте болот деген ушундай божомолдолор чыгып, окумуштуулар баарына ушундай добул баска согуп, баарын ошо көчүргөнгө мажбур кылышты. Ал эми Чили өлкөсүндө дагы 1,4 миллион ошо жээк тараптан өйдөрөк чыкканга мажбур болушту да. Анын сырткары дагы ошо Орусияга да ушундай мындай билдирүүлөр болгон, качкыла жээк жактан алысыраак кеткиле деп. Анын баары күчтүү эле да. Ошо акыркы сутка ичинде 2-3 ушундай цунами толкундары келет деп, 10 метрлик жана ошо жээктердеги мамлекеттердин баарын жууп кетет деген ошондой күтүүлөр болгон да. Бирок күтүүлөр болгондой аткарылып кеткен эмес. Муну акырындап баягы Орусияда да, Чилиде да, Жапонияда да ошо басаңдатышты. Божомолдоолорду анчалык катуу цунами болбоптур. Негизи ошо жер титирөөнүн баллын ченешсе 8,7, 8,8 ушундай балл болуптур. Эме Рихтердин мындай шкаласы боюнча. Билесиңер, мисалы үчүн бизде бүт Бишкек 8 баллдуу зонада, кээ бир маалыматтар боюнча 8,5 же 9 баллдуу ушул жер титирөө болсо, мисалы үчүн бул деген ошо үйлөр көбүнчө сакталат деген ушундай божомолдо. Бишкекте мисалы үчүн 9 баллдан ашса үйлөр баары урайт деген сөз да. 12 баллдык жер титирөө болсо бул деген мындай катастрофа деп эсептелет да. Бирок ошол 8,8 бул 9га жакын да. Ушундай жер титирөө болду барыр ошо алыскы чыгышта. Жана цунаминин ошо негизи бийиктиги 3 метрден 6 метрге чейин да көтөрүлдү, андан ашкан жок. Бирок Орусияда кандайдыр бир мындай уроолор болуптур да. Мисалы үчүн Петропавловск-Камчатскийде 15 номер бала бакча анын фасады урады. Ошол суу агып келгенден кийин аякта эч ким жок болчу, эвакуацияланган, эч ким жарадар болгон жок да. Анан шаардык ушундай балдар үчүн поликлиника номер 1 ал да кичине токтотту өзүнүн жумушун, ага суу агып келди. Убактылуу анын жумушун мындай токтотууну узартты. Елизава деген аэропортто ошо самолет күтүп аткан кишилердин, жүргүнчүлөрдүн үстүнө үйдө жактагы панелдер түшүп кетти. Потолоктун панелдери башына түштү. Бир аял албетте госпиталга, ооруканага жеткирилди. Электр энергия өчтү кээ бир учурларда. Кээ бир ошо Петропавловск-Камчатский ошо үйлөрдөн, квартиралардан буюмдар түшүп жатышты да, шкафтар түшүп жатышты. Бирок эчтеке мындай толугу менен уралган жок дейт. Анан албетте пемзадан жасалган аскалар бузулду дейт, сынды дейт. Ошол нерсеси аябай жок болуп кетти дейт. Кухтины баты деп аталат. Ошо түштүк Камчатка коругунда да. Анан албетте кээ бир учурда жеңил мындай жарадарларды алгандар болду. Алардын саны көп болгон эмес. Мисалы үчүн качып баратканда жыгылып калгандар, чочуп тагыланып кеткендер. Анан ошо ден соолукту сактоо, саламаттык сактоо министрлиги Орусияныкы, Камчатканыкы айтып атат, баары мындай эч ким өлгөн жок, баары жакшы жагдайда дейт да. Азыр ден соолугу ордуна келди деп айтып жатышат да. Ошо Түндүк Курильскте, мисалы үчүн ошо Жапонияга жакыныраак тарапта Орусияныкы, цунами 3-4 метрге чейин жетти бийиктиги. Анан мындай шаарды, ошо Курильскти жартылай чөктүрүп кетти да, мындай басып каптап кетти суу. Анан мисалы үчүн балык иштетүүчү ишкана Алайыт ушундай мындай суу менен капталып кеттир да. Анан атайын жагдай, баягы жаратылыштык мындай коптулук жагдайы жарыяланыптыр.
ЧЭС электр энергиясы да өчтү, кээ бир жерлерде баягы үйлөрдө мештер урап калыптыр да. Орусиянын географиялык коомчулугунун ушул лагери дагы контейнерлерин бүт баарын цунами агызып кетти дейт МЧСтикин. Бирок бир да адам өлгөн жок деп айтылып атышат МЧС тараптан Орусияныкы. Башка региондордо алса, мисалы үчүн ошо Жапонияда цунами 2-3 метр болуп, Курилы аралдарына чейин алып келиптир. Аяктан Гавайи, Жапония, Калифорнияга чейин жетти ал цунаминин толкундары. Бирок 3-4 метр болгондуктан эч кандай мындай таасир эткен жок. Жапонияда бир нече мындай киттерди, кит балыктарын ыргытып ийиптир жээкке. Гавайиде толкундун көлөмү 2 метрге чейин жетип калыптыр. Калифорния, Вашингтондо 1,5 метрге чейин жетип калыптыр. Ошон үчүн аларга эч кандай зыян болгон жок да. Жана кошумча ал жер титирөөдөн кийин Ключевская сопка вулканы дагы жарылды. Жарылып туруп кичине гүлдү сапырып ийди асманга 3 километрге чейин. Жана кичине ысык лава, эриген таш акты. Ошо менен бүтүп калды да. Албетте 3-4 миллион киши чочулады ушул күндөрү, көчкөнгө аргасыз болду, бирок эч кандай чоң уруулар болгон жок да. Бирок жакынкы айда сейсмологдор, адистер айтып атат, дагы 7,5 балдагы Рихтер балдагы жер титирөө ушул региондо боло турган болду дейт да. Албетте авиа рейстер токтогон жок, баары эле болот. Орусия мисалы үчүн Украина менен ошондой эле атышып атты дрондор менен. Мисалы үчүн ошо Трамп 25% пошлинаны киргизди да Индияга каршы, анткени байкады да, Индия баары бир ошо Орусиянын нефтин сатып алаттыр, ушул пошлинаны киргизем деп коркутуп койду азырынча. Индиянын элчиси Дора Свами айтты, баягы жок, биз эми кантип иштей албай коебуз, бизге нефть керек болуп атса деп, бизде эгерде ишкерлерибиз болуп атса, алардын да укуктарын коргошубуз керек да дегендей сөз айтты да. Трампка каяш айтып койду. Бирок Индия баары бир Америка Кош Штаттары менен достошкону аябай көздөйт, анткени Кытайга каршы дос болгусу келет да. Польша албетте айтып атат премьер-министри, бүгүнкү күнү дейт, менин байкашым боюнча дейт, кээ бир белгилер боюнча Украина менен Орусиянын ортосундагы согуш токточудай дейт да. Кандайдыр бир баягы көзгө көрүнгүс кыймылдар болуп жатат деп айтат да, сүйлөшүүлөр болуп жатат, дипломатиялык аракеттер болуп жатат. Трамп Путинге ультиматумду кыскартты, 10-12 күн калды дейт, эми мындан ары эч кандай переговор, мындай сүйлөшүүлөрдү өткөзбөйбүз дейт да. Трамп ошо эми мен жазалайм дейт Путинди. Баары кайра күлүп атышат, эми кантип жазалайсың, жазаласаң 5 күн калды, 50 күн калды деп эле түз жазалабайсыңбы, ультиматум койбойт, убакыт койбой дейт да. Түшүнүксүз, бирок кээ бир серепчилер айтып атат, Трамптын колуна атайын маалыматтар түштү дейт, чалгындоо маалыматтар түштү. Чалгындоо маалыматтар боюнча Эстонияга сокку жакынкы күндөрдө болуп кетет деген ушундай маалымат түштү. Демек, Орусия дагы өзүнүн баягы соккусун кеңейтейли деп жатат окшойт да. Медведев да ошол Трамп менен айтышты. Муну Орусиянын ички саясатына кийгилишип атасың, жана ушундай силердин эч кандай алыңар жетпейт, бизге кийгилишкенге, ушундай кылганга биз силер тотпойбуз дегендей болду. Трампка бул нерсе катуу тийди деп атышат. Трамптын жанындагы адамдар айтат, бул Трамп өзү ушундай адам, эгер дагы каяш айтсаң атырлат, бул аябай өзүнө сын тийгизбес адам дейт да. Ушундай ээн баш, кежир адам, эгерде ошондой сын айтылган болсо дейт, анын кулагына жеткирсе, демек Орусияга Америка Кош Штаттары жакында чын эле кандайдыр бир чара көрөт окшойт. Анткени Трамп Конгрессте да укпай коюшу мүмкүн, жеке өзүнүн чечимин кылып салышы ыктымал дейт. Анан азыр өзүнүн күчүн сезип атат дейт. Өзгөчө айтканда, Иранды бомбалагандан кийин жана ошондой сыяктуу нерселерди даярдап жатат дейт. Мисалы үчүн, Улуу Британиядагы же болбосо Бириккен Каганат Англияда ошо атайын термоядердик бомбаларды сактаган ошо аскер базасында кандайдыр бир кыймылдоолор башталды деп ошол базанын жанында жашаган адамдар айтып жатышат да. Ал кыймылдоолор күчөп атат, күндө машыгуу учуулар болуп атат. Орусия тарапка, Норвегия тарапка F-35 учактары учуп барып, учуп келип конуп атышат дейт да. Ушундай иш-аракеттер байкалып жатат дейт. Бул эмнени билдирет? Коркутууларга билдирет окшойт. Бирок термоядердик
курал аябай начар курал. Ошол боюнча да бир видео даярдаш керек эле. Радиациясы аз, бирок күчү 2-3 эсе күчтүүрөөк да. Мисалы үчүн ядердик бомбадан бир кездерде ошол термоядердик куралды сынап ачканда коркуп кетишкен. Окумуштуулар анткени айтканда, эгерде ошо термоядердик негизи курал бул дейтерий суутек менен, оор суутек менен ушундай реакцияга түшкөн нерсе да. Дүйнөдөгү бүт суутек менен реакцияга түшүп кетсе, жер жүзү бир килеген күндөй жарылып кетет дейт да, күндөй болуп калат. Экинчи күндөй асманда жанат. Ошондой коркушкан бир кездерде окумуштуулар, бирок сыноолорду токтотуп чыккан эмес. Ана ошол күчтүү бомбалар эми кичиктей ушундай бүгүнкү күнү иштелип чыгып, сыноодон өткөрүп, дайындалып жатышат да. Орусияда андай бомбалардын саны бар, бирок аны бир кийинки видеолордо айтам го, кимде канча термоядердик бомба бар. Бул деген ядердик куралдан, өзөктүк куралдан күчтүүрөөк курал. Бирок ошол эле тууганы да, жакын тууганы деп айтса болот. Орусия мисалы үчүн 32 украиналык атайын учактарды, учкучсуз учактарды сокту дейт ПВО күчтөрү. Жана ошол учактардын айынан ошо Орусия президенти келип баягы деңиз флотунун күнүн майрамдап атканда ошо көп нерсе жасалбай калды дейт. Көп нерсе иш аракет жасалбай калды. Королордун арасына жашынып парадты тозушту дейт. Ушундай жашоого жетип калдык деп ошо Орусиянын пропаганда айтуучу каналдарды жана ошо спикерлерди, массалык маалымат каражаттары ошондой сөздү айта башташты да. Орусиянын өзүнө өзү сын айта башташты да. Ошондой кызыктуу нерсе болуп калды. Албетте Минскте учкучсуз учактагы түшүп кетти бир мындай жөн жарандын үйүнө. Бул жерден кимдин ошо учак экенин тергөө жүргүзүлүүдө. Жана ошо кээ бир учурда Орусиянын учактары, учкучсуз учактары Америка Коштот Штаттарына өткөн жайда учуп барган болчу деп айтышат, Геранига окшогондор. Бул жылы Польшага да кирген, аракет кылган дейт. Литвага да кирген, Эстониянын асманынан да байкалышкан дейт. Ошон үчүн ошо бүт НАТО күчтөрүнө Орусия акырындап баягы туз сеип аткандай да. Кана эмне кыла аласыңар дегендей да. Ошондой жаңылыктар. Албетте цунами болгон жакшы болду, бирок ошондой жер титирөө болгону бул да кандайдыр бир жердин өзүнүн белгиси болгондур. Анткени мен ойлойм баягы жарылуулар, мисалы үчүн ошол эле КАП 3000 деген нерселер Украина фронтунда жарылганда деле анын албетте мындай титирөөлөрү жер аркылуу өтөт окшойт да баары. Анын кандайдыр бир өзгөрүүлөргө алып келиши ыктымал геологиялык. Бизде запасной жер жок. Биз жерде жашайбыз, ал жер тирүү организмде иштейт да. Ушуну эмне деп ойлойсуздар? Силер өзүңөрдүн ой пикирлериңерди комментарийлерге жазыңыздар, урматтуу көрүүчүлөрүм. Эмки видеолордо көрүшкөнчө. Жарып жолундай ишкердикте сенин куралың ал. Бизнес банкер барына баштардан муну карап ал. Жол картасын жар жолундай ишкердикте сенин куралың ал. Вот туда. О, от души. Красота, блин. Охренительно видно.